Саламатсыңарбы, урматтуу ата-энелер жана менин сүйүктүү кичинекей балдарым. Бүгүн биз силер менен чогуу көптөн бери элдин жүрөгүн ооруткан коронавирус жөнүндө түшүнүк алалы. Биз телевизордон коронавирус жөнүндө көптөгөн маалыматтарды алып жатабыз. Бул вирус Кыргызстанда гана эмес, дүйнө жүзүндө жүрүп жатат. Биз ошол вирустун айынан карантинге тарадык балдар. Ошондуктан биз сабактарды WhatsApp аркылуу окуп жатабыз. Бул оору вирус менен жабыркаган адамдардан жугат. Оорулуу адам жөтөлгөндө, чүчкүргөндө, сүйлөшкөндө жана чаң аркылуу кол алышканда жугат. Ошондуктан дайыма эшикке чыкканда маска тагынып, үйгө киргенде бетти, колду жылуу суу менен самындап жууп тургула. Микробду өлтүрүүчү антисептик колдонушуңар керек. Жөтөлгөндө, чүчкүргөндө ооз мурдуңарды чүпүрөк менен жабуу керек. Балдар, силер убакытты туура пайдаланып, ата-энелериңердин сөзүн угуп, WhatsApp аркылуу келген тапшырмаларды өз убагында аткарып туруу керек экендигин айтып кетемин. Тазалыкты туура аткарсак, үйдөн чыкпасак, тартипти сактасак, вирус бизден кетет деген үмүттөбүз балдар. Балдар, колду жууганды унутпагыла. Жакшы тамактанып, витаминдүү тамактарды жеп тургула балдар. Балдар, биз биргеликте тазалыкты сактасак, өзүбүздүн ден соолугубузга көңүл бөлсөк, биз вирусту жеңебиз. Балдар, коронавирус жөнүндө түшүнүк алдыңарбы? Өзүңөргө сак болгула. Үйдө бол деп жазышты бардык жерлерге. Үмүттөнүп кайрылам ушул элдерге. 3 жолудан ашык жууп колдорду, үлгү болуп умтулалы жеңгенге. Саламатта калгыла балдар.